Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly cemaat. Birinçiden бүткүл аламды жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып күн баткан, чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул вакытка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, деги эле ар бир кылган жакшы иштерибизди толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган жана жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын Аллах Таала түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала жаратуучу деген атка ээ болду. Бул жаратылыш жок мезгилден эле. Аллах Таала тарбия кылуучу деген атка ээ болду. Бул тарбия кылынуучулар жок мезгилден эле. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллах Тааланын улуктугу чексиз. Аллах Таала качан, кайсыл убакта, эмнени, кандай каалаган болсо дал ошондой кыла алат. Ушул убакка чейин эмне болду? Бардыгы Алланын буйругу менен болду. Азыр эмне болуп жатат? Ал дагы Алланын буйругу менен болуп жатат. Мындан кийин эмне болот? Ал дагы Алланын буйругу менен болот. Аллах Тааланын буйругусуз канчалаган шамал, борошон, куюн чапкын болсун, дарактан бир жалбырак түшпөйт. Канчалаган аттары тапырап жүгүрсүн, Алланын буйругусуз жерден бир чаң көтөрүлбөйт. Бир өт бардыгы Аллах Тааланын буйругу менен болот. Ушундай улуу болгон Аллах Таала Муса алейхиссаламга кайрылып айтып атат: "Я Муса, хамса калиматин хатамту лака бихинна Таурат." Муса, 5 сөз менен Тауратты мен толук кылып сага берип жатам. 5 сөз, акыркы 5 сөз. Ушун менен Таурат толук болду. 5 сөз менен Тауратты сага берип жатам. Лаин алим амилта бихинна нафаакал илму куллаху. Эгер сен ушул 5өөгө амал кылсаң, анда сага бардык илимиң пайда берет. Эгер ушул 5 сөзгө амал кылбасаң, сага бир дагы илимиң пайда бербейт дейт урматтаган. Албетте 5 нерсе эмне? Ошого толук көңүл бурабыз и амал кылуунун аракетин кылабыз. Албетте ал-ула кун вафиқан мин ризқин мадмунин лака. Менин казынам тола турган учурда сенин ырыскың бар экендигине ишене бергин дейт. Аллах Таала айтат: "Менин казынам толуп турган учурда сен ырыскың тарабынан эч качан ойлонбогун. Ал эми менин казынам ар дайым тола ойдон калат, кыпынчалыктагы, тамчычалыктагы эч нерсе кемейбейт" дейт. Аллах Муса алейхиссаламга айтып атат: "Неге сиз бизге сабак?" Аллах Таала айтып атат: "Менин казынам тола турган учурда сенин ырыскың бар. Менин казынам тола турган учурда сен ырыскы туурасында ойлонбо. Кантип багам, кантип окутам, кантип жашайм, ал жагынан ойлонбо." Биринчи, экинчи, Аллах Таала айтып атат: "Мен падыша болуп турган учурда бир дагы падышадан коркпогун. Ал эми менин падышалыгым бул түбөлүктүү" дейт урматтуу. Аллах Таала айтып атат Муса алейхиссаламга: "Муса, мен падыша болуп турган учурда бир да падышадан коркпогун. Ал эми менин падышалыгым бул түбөлүктүү. Мен президент болгондо иштеп кал, мен депутат болгондо бутуңа туруп ал, мен ушундай кылып атканда манандай иш баштап ал" деп бир досуңуз айтса, канча кубанасыз, канча машинаны дагы эч кимге карабай деп каласыз го. Гай, либойчу да сүйлөшүп коем деп мага чал деген дейсиз. Аллах Таала айтып атат урматтуу туган: "Мен падыша болуп турган учурда эч кимден коркпогун." Эми Аллах Тааланы 5 жылдан кийин, 7 жылдан 10 жыл болду кетсин, кеттиң митингге чыгабыз, үй бүлөсү менен башкарып алды. Андай нерсе жок. Аллах Тааланы эч ким падышалыктан түшүрө албайт. Менин падышалыгым түбөлүктүү деп атат урматтуу.
Ошондуктан биз инсанга ишенгенчелик эле, пенденин берген убадасына ишенгенчелик эле, андан ашыкча эмес, ошончолук эле өзүңүздүн Роббуңуздун убадасына ишенгениңизде мынчалык деңгээлде кор болбойт элеңиз. Мынчалык деңгээлде төмөн даражага түшпөйт элеңиз. Мынчалык деңгээлде бөлүнүп жарылбайт элеңиз. Мынчалык деңгээлде урушуп талашпайт элеңиз, урматтуу. Сиз бизди жок жерден жараткан, акыл эс берген, өңү түс берген, ушунчалык күч кубат берген, иман берген Роббубуз Аллах Таала айтат, мен падыша болуп турган учурда эч бирөөдөн коркпогун дейт, урматтуу. Менин падышалыгым түбөлүктүү. Эртең иштен түшүп калсачы, айдалып кетсечи, кандай болот Куда билет, эч ким түркүк болуп калбайт. İnsandan korkmasın. Rabbim Allah Teala bana işendi. Uşul Allah Teala uada berip atat, menin kazınan tola turgan uçurda sen rızkı turasında oylanma. Oylanma, hurmatlı tuğan. Karan Allah bütün dünya yüzünü çok şeyden yaratkan, bardık nesege kadir. Жалынсаң сұрағаныңды бере тұрған, күнә қылсаң азаптап азабını бере тұрған, барды эч кимге көз карандысыз Алла ушундай вада берип аткан учурда өзүңүзгө муктаж болгон, сизге муктаж, президент болгонго муктаж, депутат болгонго муктаж, керек болсо кол топтогонго муктаж, ал кала берсе паспорт жыйнаганга муктаж болгон инсандын вадасыга эле ишенгенчелик эч нерсеге муктаж болгон Роббуңуздун Аллахтын вадасына ишенгениңизде мынчалык деңгээлде бөлүнбөйт элек. Мынчалык деңгээлде урматтуу туган төмөн даражага түшпөйт элек. Мынчалык деңгээлде өзүбүздү кор кылбайт элек. Ошончалык эле андан ашыкча, ашыкча ишене алган экенмин, мынчалык деп ойлободум эле дейсиз го, өкүнгөндөн кийин. Ошончалык эле Роббуңузга ишениңиз, сиздин ырыскыңызды бүт тарабыда мен беремин деп айтып атат, урматтуу туган. Мына ошондуктан сиз биздерге албетте айтпасак дагы айдан ачык боло турган, көптөн бери күтүп жаткан эки майрамыбыз келет ат, албетте урматтуу туган. Аны майрамдабасак болбойт. Биринчиси албетте эгемендүү күн, 31-декабрь, 31-август. Эгемендүү, мамлекетибиз эгемендүүбүз, көз карандысыз, машалла. Албетте мекенди сүйүү бул имандан, кубануу бул имандан. Biz azat болгон күн, эч кимге көз карандык кылбай, ошол күндөн баштап Роббубузга сыйынып, ибадат кыла баштаган күнүбүз. Эч ким бизге кыйдык иши албай кылган күн, албетте майрамдайбыз. Андан кийин Курбан айт майрамыбыз. Урматтан ушул майрамдар качан болот? Убакыт келсе эле боло береби? Жок, урматтуу туган. Элестетет, Курбан айт убакыт келди экен, 1-сентябрь Курбан айтка майрамдайбыз. Ошол майрам качан болот? Тынчтык болса анан болот. Тынчтык болса тынч жашасаң анан кийин болот, урматтуу. Бөлүнүп, жарылып, урулуп жатпасаң өлүп кетсе болбойт. Анда сен эгемендүү майрамың каякта, сенин Курбан айт майрамың каякта, жумага барып баян угуш каякта, урматтуу туган. Мына ошондуктан сиз биз өзү муктаж болуп жүргөн, өзү айттымы, депутат болгонго, президент болгонго муктаж, сиздин колуңузду топтогонго муктаж, адамдарды жыйнап беришиңизге муктаж болгон инсан, эч кандай сыр бербей, тике карап туруп вада берсе ошого ишенип атабыз да. Мен шайланып калсам мынандай кылып берем, мен шайланып калсам мындай кылып берем десе, ошонун вадасына ишенип туруп бөлүнүшүбүз керекпи? Ошонун вадасына ишенип туруп туугандар менен ажырашыш керекпи? Ошонун вадасына ишенип туруп ибадатты таштап ошол жака жүгүрүш керекпи? Жок, урматтуу туган, негизи кайсыл жака адамдарды чакырыш керек? Бүткүл ааламдын падышасы болгон, ар дайым сизге ден соолук берип турган, оорусаңыз шифа берип турган жалгыз Аллага гана чакырыш керек эди. Ошол затка чакыра турган болсоңуз, урматтуу туган, Аллах Таала убада берип атат. Жалпың мен жака карап чакырсаң, не деп сурай турган болсоң, дуаңды кабыл кылам. Сен канчалык оңона турган болсоң, сага жараша мен үстүңө башчы берем. Сен таза болсоң, мен таза башчы берем. Сен оңолсоң, карапайым коң кандай болсо, ошондой башчы берем деп айтып атат Аллах Таала. Ырыскыңды эмне кылам? Төгүп мол кылып берем.
Sana emес urpaklarına çeyin berem. Kaçanга çeyin? Men толық падиша болып тұрғанға чейин. Анын падишалығын ким түшүрө алат? Эч ким түшүрө албайт. Демек кыяматка чейин. Демек сен өлгөнүңө чейин. Өлсөң эле бүттү. Билгенин кыла аласыңбы? Жок, мен сени керек болсо бейишке киргизем. Ал жактан сүттүн дарыясыны, балдын дарыясыны, ал жактан шараптын суусундуктун дарыясыны мен сага агызып берем. Манандай үйлөрдү куруп берем, салып берем. Аллах Таала вада берип атат, урматтуу тууган. Мен болып қалсам деген жоқ. Мен падишамын, бардығыны мен қараймын деп Аллах Таала кечкиндүү түрдө айтып атат. Эми эптеп буйруп өтүп калсам, анан көрөбүз да, эми дос кечирип кой, болбой калды, не кылайын анан деген жоқ. Толук вада берип атат, урматтууган. Ошондуктан жөнөкөй пенденин вадасыга ишенгенчелигин анан ашып кетпең. Ошончолук эле Роббуңузга ишенип туруп, ошонун жолуга чакырып коюңуз, урматтуу тууган. Ошонун жолуга калгандарды үндөп коюңуз. Караңыз, бардыгыбыз мусулманбыз дейсиз, ошонун жолуга бирөөдү чакырсаңыз, келбеди намазга. Керек болсо мешитке кирбеди, менин кусурум жок эле, ишим көп эле, анан барам да бир күн деди, чыкпай эле кирип келесе, машалла жакшы иш болду, жана карды кунабадык, кийин келет экен, азырынча кусул жок экен, кусуландан кийин анан келет экен депчи. Эч кандай уруш талаш болгон жок, эч кандай кайгыланган жок. Эми сиз шайлаган адамды эле шайлабай койсо урушуш керекпи эми? Сиз колдогон адамды эле колдобой койсо урушуш керекпи эми? Сен түшүнбөй жатасың. Кандай сен мени колдобойсуң? Сен түшүнбөсөң калгандары кая корат? Ибадатка ошончолук чакырыңчы. Намазга ошончолук чакырыңчы. Биримдикке ошончолук чакырыңчы, урматтуу тууган. Жок, бирикпейм, урушам десе, анан ошончолук жек көрүңчү. Алла Таала сиздин даражаңызды кандай көтөрөт экен, урматтуу тууган. Ошондуктан Аллах Таала Муса алейхисаламга айтат, ушуга эле амал кылсаң, сенин баардык илимиң пайда берет. Ушуга эле амал кылбасаң, болду, бир дагы илимиң пайда бербейт, кор болуп жүрө бересиң деп айтат да. Кор болуп жүрө бересиң дейт, урматтуу тууган. Эми караң, бул экинчи нерсе. Үчүнчүсү, Аллах Таала айтып атат, эй Муса, сенин өзүңдө айып бар болуп туруп, башка бирөөнүн айыбына караба. Адам баласы өзү эч качан айыптан, кемчиликтен таза болбойт дейт. Өзүңдө айып бар туруп, өзүңдө кемчилик бар туруп, неге аны айыбын көрөсүң? Ол жеп коет, 6 жыл иштеди, эч нерсе кыла албады, эмне болсо кайра кылып береби де, мына ишенбеймин буга, мынандай. Өзүңдү толтура кандай? Аны караба. Жакшы жагы барбы? Ал, алдыга карай умтуласың, алдыга карай өсөсүң. Жаман жагы барбы? Караба, урматтуу тууган. Мейли ал диний жак болсун, дүйнөлүк жак болсун. Жаман жагыны караба. Алдап атат, ошол алдаса эле алдай бересиңби? Өлөсүң. Жеп атат, ошол жерде жей бересиңби? Жооп бересиң. Ага караба, урматтуу тууган. Жакшы жагы барбы? Ал. Сакалчандар ушундай кылып аткан болсо, ондо сакал койбой эле койдум. Тоба кылдым мен. Ажың ушундай кылып аткан болсо, анда урдум ажыңды. Динден чыгып кетесиң, урматтуу тууган. Алла Муса пайгамбарга айтып атат, өзүңдө айып бар болуп туруп, башкага караба. Эгер карадыңбы, бир дагы илимиң пайда бербейт деп атат, урматтуу тууган. Бул эле үчүнчүсү. Төртүнчүсү айтып атат, сага сен эч качан шайтан менен душмандыкты таштаба. Эгер сен таштасаң дагы шайтан таштабайт дейт. Сенин чыныгы душманың бул шайтан, урматтуу тууган. Сен муну колдодуң, ал наргыны колдоду, бул душманың эмес. Сен аны шайладың, бул муну шайлады, ал душманың эмес, урматтуу тууган. Ал болгону ошон менен көбүрөөк жүрүп калган, жакшыраак жагын билип калган. Сен муну менен көбүрөөк жүрүп калдың, жакшыраак жагын билип калдың. Жүрбөсөң дагы элден уга берип, жакшы экен деп ойлоп калдың. Ал дагы башкалардан уга берип, ушул жакшы экен деп ошону шайлап калды. Сенин душманың ал эмес. Сенин душманың шайтан. Ал сени бул дүйнөдө дагы курутат, ахиретте дагы курутат. Бул дүйнөдө дагы шайтан жөн койбойт, ахиретте дагы сени жөн койбойт, урматтуу тууган. Ал сага чыныгы душман. Неге? Сени түбөлүктүү дозокко түшүрүп калыш керек. Ал сага чыныгы душман. Неге? Бул дүйнөдө сени шерменде кылыш керек. Аллах Таала Мусага айтып атат, ошону душман десең, анан сенин илимиң пайда берет. Болбосо пайда бербейт, урматтуу тууган. Төртүнчү, бешинчисин айтып атат, сен өзүңдү бейиште көрмөйүнчө мага сыноо бүттү деп ойлоба. Өзүңдү бейишке кирип, бейиш деген болду, сыноо бүттү деп ошондо ойло.
Керек болса Адам алейхиссалам бейиште турган учурда сыноо келип туруп бейиштен чыгып кетти го. Аллах Таала Мусага ошондой айтып атат. Адам алейхиссалам, Адам атабыз бейиште турган учурда сыноо келип, жебе деген тамакты жеп алып туруп бейиштен чыгып кетти го. А сен бейишке кирбей туруп эле кантип сыноо бүттү деп ойлойсуң? Жок, ал сыноолор көп болот. Оюндар көп болот алы. Пайдалануулар өтө көп болот, урматтуу тууган. Ошондуктан сен өзүңдүн Роббуңдун падышалыгына ишенгин, ошого дуа кылып, ошондон сурагын, бардыгыны ошол зат чечип берет, урматтуу тууган. Болбосом, сага сыноо өтө көп келет. Эми урматтуу тууган, сен Роббуңа ишенип, ошого ибадат кылганыңда дагы эле сыноо келет. Бирок анын чечилиши өтө жеңил болот. Роббуңа ибадат кылбастан, анын уадасына ишенбестен, өзүңө окшогон инсанга ишенип, ошонун уадасына ишенип, ошого чакырганыңда, анда дагы сыноо келет. Бирок анын чечилиши өтө кыйын болот. Туура, сен инсанга ишенип, уадасына ишенип, ага кылганда сыноо келет, чечилет, бирок ал чечилгендиги сынооңдун сенин жүрөгүңө тынчтык бербейт. Менен жөн эле айтып койдум деп өлтүрүп коюптур. Бербей атат деп эле айтып койсоң, аны камап салыптыр. Эмне кылат экен? Эшигин тыкылдаган сайын жүрөгүң дүкүлдөп турат да. Ошондон сен Роббуңа ишенип туруп, ошонун уадасына аракет кылып, ошого чакыргын, урматтуу тууган. Сага сыноо келет, сыноо келгенде Роббуңа кайтарасың, кара сынооду жеңилдетип берет, жүрөгүңө да рахат келет да. Алхамдулилла, саным болуп жеңилдеп калдым дейсиң. İnsandan taraftan problema kelip, insan taraf çeçkende probleman çeçilip, bırak yüreğine tınçlık gelmeyi turmatı tuğan. Önemli karаңыз, Allah tarafka ibadet kılsan, ayrı taraftan sınav kele turmatı tuğan. Çünkü beyişten kirmeyince özünde sınavdan kutuldun değil mi? Sana ayalım taraftan sınav kelet. Özümün ayalım, suyu algansın, koyndacıdan, oşol taraftan sınav kelet. Eптеп kutulsan, oşol ayalından törülgen, özünün canına törülgen balan taraftan sınav kelet. Balada da baleken uğru eптеп kılsan, kızın taraftan sınav kelet. Eптеп kutulsan, koşunan taraftan kelet. Anan kutulsan, ağır kelere turmatırdı bu nese. Oşonduktan, oşol sınavladın çekilişi oңay boluş üçün, Rabbuna kayrılgan ırmatı tuğan, Allah Taala öte jеңil kılıp beredi. Mına oşol 5 nerseni tüyüp alaylı, amal kılganın hareketini kılaylı ırmatı tuğan. Mına oşol emi mayramlar kaçan bolot eken, uşularga толук amal kılıp, özüңüzdün mamleketinizi sүйüp, oşol mamleket saktalıp kalış üçün mehnat kılsanız, adamdарды Robbuңuzga çakırsanız, saktap bere turgan zat mına oşol zat. Mına oşondo anan ne? Egemendүү Kırgızistan, mayramdaysız. Andan keyin maşallah bizdin ibadat kılıp, жылына kelip, жалпы dünya жүзүндөгү mu'min musulman күтүп жаткан Курбан айт дагы келе жатат. Бул 1-сентябрь болот, урматтуу тууган. Бул туурасында дагы бир аз үзүндү маалымат. Курбан айтка урматтуу тууган, эртең менен турасыз, 1-сентябрь болот экен, эч нерсе жебейсиз. Эч нерсе жебейсиз. Ороза кармаган сыяктуу болосуз. Kelip ayet namazını okup ketkenге çeyin. Ayet namazı okugandan keyin anan tattуу şiriндик менен озуңузду ачасыз. Же болбосо кайсы бай ким курбанчылык чалган болсо, ошонун эти менен озуңузду ачасыз. Курбан айт 2 рекет намаз, бул дагы кимге насип кылган болсо, жылга бир эле жолу болот. Анда ким жетишсе, имам окуп бүтүбү, кийин казасын окуп ала албайсың. 100 adam keçip biz okuy bereli da, bolboyt okuy albaysың, okugaның менен өтпөйт. Мына ошондон урматтуу, азырынча 7:30-8-дерге деп айтылып атат, бирок ошол убакыт келгенде дагы карайбыз канчада окулушун. Азыртан даярданып ар бирөөбүз. Байлар курбанчылык чалышлыгы важип. Эгер чалбаса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким байлыгы жетип туруп курбанчылык чалбаса, биздин мешитке келбесин деген. Биздин мешитке келбесин деген урматтуу. Albatta kurbançılık koydan, uydan, töyden, üçövden bolot. Echki dagı koşulat koyuğa. Koydu bir adam muzdasa bolot, uydu, töyünü 7 adam çoğulup turup muzdasa bolot. 7 adam birikkende bardığı baylığı jetken, kurbançılık kılam degen niyeti olsun. Как раз алтон болса мен да кылсам, ет арзан түшүп калат экенсе, анда курбанчылык өтпөй калат. Анда курбанчылык болбой калат, урматтуу. Ошонун кесепети 5-тен 6-тен жууп кетет. Бардыгы аны курбанчылык кылам деген болсун.
Мына ошол. Эми ошону кылсаңыз Аллах Таала пайгамбарга айтып, Алла вада берип атат, ким курбанчылык чалган болсо, ал койдун канча жүнү, канча түгү боло турган болсо, ошончо сооп берем деди. Түк менен жүндүн айырмасы бар, Жүн үстүдө өсүп турганы, түгү койдун бүт бардыгы эле түк де, оозунун ичинен башкасын бардыгы, ошончо сооп берем деди, урматтуу тууган. Алла вада берип атат. Кимдин күчү жете турган болсо. Албетте 1 сентябрь, 2 сентябрь, 3 сентябрь асырга чейин союлса, асырга чейин. Мына ушул курбандык болуп эсептелинет. Шаар Бишкектебиз 1 сентябрь намаз окуганга чейин эле муздап салдың, курбандык болуп эсептелбейт. Жөн эле эт болуп эсептелинет. Эл намаздан келгиче мен даярдап коеюн деп шустерилик кылдың да. Ал курбанчылыкка өтпөйт. Намаз окулуп бүткөндөн кийин анан курбанчылыкка өтөт, урматтуу тууган. Демек 31 бул эгемендүү майрамыбыз жана Арафа. Анын тарыхын билебиз. Ибрахим алейхисаламга аннык балаңды сой деген түшү анык болгон күн. Арафа деп ушул курбан айтта гана болот. Ораза айтта болбойт. Ушул күнү ажыга барган туугандарыбыз 31 биз биякта майрамдасак, алар не кылат? Арафат тоосуна чыгып алып туруп, эртеден кечке биз үчүн дуа кылып ыйлашат дей. Кеткен ажыларыбыз бар, алары дагы дуа кылып ыйлайт. Биздин өзүбүзгө жакшы президент берген, эсен-аман шайлоодо өткөрүп берген деп, ошолор дуа кылышат, урматтуу тууган. Албетте сиз биз дагы капилетте калбастан бул жакта ошол дуаны кылайлы. Курбан айтка келгенде, урматтуу тууган, бул чыныгы майрам. Болсо, албетте кимде болсо, жаңы кийим кийип кейишлик сүннөт деген сооп дегени. Болбосо ошол эски кийимиңизди таптаза кылып, жууп, ütүктөп, кырене чыгып келе берин, бул дагы сүннөт, урматтуу тууган. Ошол күнү жуунуп таранып, атырдан себинип, жыттуудан, ушунчалык болгон нерсеңизди бүтүндөй себинип чыгыңыз. Эркектер гана. Аялдар үйдөн себинип чыкпасын. Чүнкү майрам экен сен чыгар бербең аны. Жок, үйдө себинип отурсун. Ал башка эркектин көңүлүн бурбасын. Эркектер гана себинип намазга келесиз. Жолу урматтуу тууган, бир жол менен келдиңиз, намаз окугандан кийин башка жол менен кетишлигиңиз бул дагы сүннөт. Пайгамбарыбыздан бир сүннөтүнө тирилсеңиз, 100 шахиддин сообу берилет. 100 шахид, бир эле шахид машхуттун маанисинде шахид дегени бейишке кирүүсүнө күбөлүк берилген да. Аннык бейишке кирет деп күбөлүк берилген, ошондой адамдын 100-үнүн сообун аласыз, урматтуу тууган. Оңой нерсе эмес албетте, Алла кимге жеңилдик берген болсо, кимде талабы бар болгон болсо. Мына ошондой, урматтуу тууган. Андан кийин айт күнү дагы айтабыз, ага чейин ким курбанчылык чала алат, аракет кылсын, урматтуу тууган, чалсын. Акчам кетип калат, бияга жеткире албай жаттымы де. Алла сизден алышты каалабайт. Алла сизге беришти каалайт. Алла үчүн бирди бере бериң, Алла 10ду берет. Эгер чыныгы ихлас боло турган болсо, урматтуу тууган, Алла Таала 700 ишиге чейин көбөйтүп берет. Бул Алланын берген убадасы. Пенденин убадасына ишене бербей, Алла берген убадага дагы ишениңиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, ким курбанчылыкты ихлас менен тарткан болсо, сойгон болсо, бисмилла, Аллаху акбар деп сойгонда, кан жерге түшүштөн алдын Алланын алдыга жетет деген, урматтуу тууган. Сен ойлойсуң, канчалык тез деп. Тездигин элестете албайбыз, Алла пайгамбар жетет дедиби, жетет. Светке эле таң кыла бересиң го. Минутларды бассаң эле көт, бассаң эле кантип жетет билбейсиң. Кантип жетет билбейсиң, урматтуу тууган. Алдасың деле күйүп атат да, толук басып элексең ал жактан лып өтүп атат. Курбанчылыктагы мына ошондой, урматтуу тууган. Муздадың ба жерге түштөн алдың, Алланын алдыга жетет. Ошондон Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан, Аллах Таалага селеден курбанчылыгыңардын эти дагы, сөөгү дагы, башка дагы жетпейт, ихласыңар жетет деген, урматтуу тууган. Муздайсыз, кааласаңыз өзүңүз жең. Түшүндүңбү? Эч кимге бербей, калатыңга тыгып алып жең. Жок, соо алам дейсизби? Анан курбанчылыкты 3кө бөлөсүз. Биринчи бөлүгүн өзүңүз туугандар менен. Экинчи бөлүгүн халатыныке, үчүнчүсүнү жетим жесир кедей кошуналарга. Чүнкү мына ошол эң сооптусу, урматтуу тууган. Курбанчылыктын азыртан айтабыз, башкаларга жеткирен, терисини дагы өзүңүз пайдалана албайсыз. Терисini satın, akçasını kedilere беріңіз.
Мына ошондой кылайлы дагы, кимдин колунан келишинче даярдан айла. Машалла, эгемендүү майрамыбыз бар. Ан үчүн ынтымак, тынчтык, биримдик бул сөзсүз болуш керек. Качан ынтымак, тынчтык, биримдик болсо, анан майрам болот. Тынчтык, биримдик болбой турганбызда каяктагы майрам? Көчөгө чыккандан коркуп бир жерде пүсүп жатасың. Мына бул нерсенин кадырга жетишибиз керек, урматтуу тууган. Айтпаса деле айдан ачык кошуна мамлекеттерде эмне болуп атат билебиз. Ошондуктан биз энди эмне кылайлы? Алланын берген уадасына ишенип туруп, бардык адамдарды ошол жака чакырайлы. Паспорту жок болсо да келе берсин. Кол койбой эле намаз окуп кете берсин. Келбеде чекесин койсун ал. Чекесин сеждеге койсун, болду. Колу бизге кызыктырбайт. Макул, мына ошондой. Макул, албетте урматтууган, бир адам шайлаш керек. Ал ким өзүнүн ыктыяры каалоосу. Сен баштадың, балаң башкага, тек кой, жөн кой, өзүнүн укугу. Мен атам болгон мага разымданан. Жок, урматтуу тууган. Анын атасына ишенбе. Сен намысыңды, сен ырыскыңды андан күтпө. Иштеп калыш керек туура адамдар, мен сурасаң берсе боло берет да. Бербесе өлүп кетсе иш кылбайсыз. Ошо беришин билип турган иш кылып атасыз да. Мен сураган жокмун, берди да, халаллы да деп сурап коюп, сурабай да кыла бер аны. Алба десе, көнбөйсүң, эмкине тилилик кылыш керек деп. Ошондуктан урматтуу тууган, Аллах Таала менин казынам тола, кырпынчалыктагы кемибейт дейт. Ошонун казынасыга ишенебиз, дуаны кылабыз. Илахи амин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылышлыкка толук жардам бергин. Бүткүн мусулмандарды дин менетине кабыл кылгын. Бүткүн мусулмандарды калган адамдардын ислам динине киришине себепчи кылгын. Кылышлыкка толук жардам бергин. Бүткүн мусулмандарды дин менетине кабыл кылгын. Бүткүн мусулмандарды калган адамдардын ислам динине киришине себепчи кылгын. Эч качан ислам дининен чыгып кетишине себепчи кылбагын. Я Аллахым, ушул мамлекетибизге тынчтык, ынтымак, биримдик бергин, я Аллахым. Өзүң берген эркиндикти майрамдап, я Аллахым, акыры кыяматка чейин ушундай эркиндикте жашашты насип кылгын. Жана биздин үстүбүздө эң жакшыбызды башчы кылгын, я Аллахым. Биздин күнөөбүздөн себебинен жаман адамдарды эч качан башчы кылбагын, я Аллах. Сурасаң беремин деген убадаң бар. Өзүң бергин, сурашты билбей жаткан болсок, Аллахың тарбия кылгын. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар.